Акбура дарыясынын боюнда турабыз. Бул дарыяны бириктирген түтүк бар. Бул түтүктөн студенттер жол кыскартуу максатында өтүшөт. Дал ушул жерден 4-апрель күнү Ошмунун студенти кырсыкка учурап, азыр ооруканада жатат. Бул көйгөйдү Тый медиа каналы ай башында тартып көрсөткөн. Акбура дарыясынын үстүндөгү бул түтүк студенттер көп колдонгон өтмөктөрдүн бири. Суббота күнү болчу, эртең менен саат 7:45 чамасында эмеден кетип атып, сабакка кечигип калып, ошол турбадан өтүп кетип аткан балдарды көрүп, артынан өтөм деп түшүп кетип, ошо перелом позвоночник болду. Белим сынып кетиптир. Бишкекте больницада операция болду. Азыр постельный режимден ошол үчүн модулдарга кичине жардам берсе жакшы болот эле. Жан көпүрө салып берсе жакшы болмок эле. Студенттердин баары кечигип, нарактан басып барганча жарым саат 20 мүнөт өтүп кетет. Ошон үчүн баары ошондой эме менен өтөт да. Ал жерде мисалы үчүн коменданттар тарабынан бир нече жол тосмолор коюлган. Трубанын эки бетине тең тиги сеткалар ширитилип коюлуп, руканы дагы жулуп алып, ал жерге эскертүү иретинде плакаттар дагы коюлган, кагылып, алар дагы алынып, ыргытылып, ошого карабастан ушундай иштер болуп атат. Мен жеке студенттердин өзүнөн болуп атат дегенден алысмын. Мен көрбөгөндөн кийин аны ким жуулуп кеткен, ким эмне кылган, балким жеке жашоочулар кылып аткандыр. Өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөрдү тобокелге салбаңыздар. Дагы бир жолу суранып айтчы. Ал жерде суу агымы бар, сууга түшүп кетүү коопсуздугу, сууга агып кетүү, мына жаз келип атат, суунун агымы да чоңоет. Өмүрүңүздөрдү тобокелге салбастан курулуп турган жол менен пайдаланып турсаңыздар. Ал эми көпүрөнүн үстүнөн курдуруп берүү процесстери жүрүп жатат. Эми ал канчалык деңгээлде чечилет, аны бир убакыт көрсөтөт. Кайрылыш керек архитектура. Кайрылып архитектура тиешелүү службаларга жиберет. Ваткоз, МЧС, бүт службаларга жиберип, алардан корутунду алып, бардык нормага туура келе турган болсо архитектура уруксат берет. Жакын ортодо эле болот, уже баягында кайрылган бизге. Кайрылып биз тиешелүү уруксат иш кагаздарын алсаңар анан болот дегенбиз.